Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын имаратынын биринчи кабатында дыйкандар үчүн маалымат борбору ачылды. Пилоттук негизде ишин баштаган жайда айыл чарба тармагындагы 10га жакын кызматкерлер эми туруктуу иш алып барышат. Мында Айыл банктын жана элдик банктын кызматкерлери да иштейт. Алар дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя алууда кеңеш берип, пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп турат. Дыйкан Кеңеш Сокоев борборуга алгачкылардан болуп кеңеш алууга келди. Ал интенсивдүү бак тигүүгө кызыктар. Нуукат алмасы кластердик чынжырчасына кошулуу аракетин баштаган. Бүгүнкү 21-кылымда ар ким ушундай дыйканчылык, багбанчылык кылуунун интенсивный технологиясы менен кылынып атат. Буга значит көп маалымат таркатылыш керек да элге. Дыйкандарыбызга, багбандарыбызга. Ошон үчүн мен айтар элем, бул жакшы уюштурулуп маалымат борбору. Долбоор пилоттук негизде өлкөнүн 3 облусунда ишин баштаган. Максаты дыйкандарга маалыматтарды жеткирүү, түшүмдүүлүктү жогорулатышы боюнча кеңештер берилип турат. Борборду ачуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөрү жайы министрлиги тарабынан сунушталган. Биздин мамлекет агрардык мамлекет болгондуктан бизде 65% элибиз айыл чарба менен алектенгендиктен ошолор менен биздин министрлик экөөнүн ортосундагы биз эшигибизди ачтык десек болот, кыскача айтканда. Биздин келген ушу жарандарыбызга, фермерлерибизге ошо туура багыт берүү. Пилоттук долбоор азырынча кыска мөөнөттө ачылды. Эгер натыйжасын берсе, туруктуу иштей баштайт. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.